Құдай Тағалам бізге шариат қылып берген әрбір өкімдің өзінің сырлары бар. Сырлар деген біз білген сырлар, білбеген сырлар. Ошол сырлар үшін, ошол бір қасиеттер үшін Құдай Тағалам ошол нәрсені парыз қылған. Ошондой эле оразада дагы өзүнүн сырлары бар. Biz musulmanlar ошол хикматтарды, сырларды издөөгө милдеттүү эмеспиз. Кандай сыр бар, кандай хикмат бар, аны изилдеген, аны ачкан бизге милдеттүү эмес. Бирок бизге милдеттүү нерсе ошонун ичинде сөзсүз түрдө биз билген сырлар бар экендигине ишениш милдеттүү бизге. Анткени Кудай Таалам хаким зат, ар бир кылган ишинде сөзсүз түрдө хикматтар бар. Бул жерде биз издеп көргөнгө аракет кылабыз. Биринчи хикматты буну Кудай Таалам өзү Куранда айтып койгон, бул таквалык деген сөз. Min wa hiya abrazu hikmatin li qawlihi jalla jalaluhu la'allakum tattaqun. Sizler oruza кармагыла балким tattaqun, takva insanlardan болуп каларсыңар дейт. Адам кантип таква болом деп дайыма суроо бере беришет. Оруза кармап таква болосун. Намаз окугандан, зекет бергенден, башка кылгандан эмес, дал ушул орозо кармоо менен адам таквалардын катарына кошулат. Сен арызданасың кээде, өзүм жалгыз калганда, башка болгондо командировка барганда, интернеттен жылаңач кыздардын сүрөтүн карап отуруп, нар жагына кирип кетем, чыга албай калам деп көп бир туугандар арызданат. Башка бир туугандар аялдар менен сүйлөшүп калсам эле болду, наракка чейин өтүп кетем дейт. Көп арызданат. Ыйманы жакшы, илими бар, билими бар. Бирок өздөрүн карман албайт, кантип таква болом дейт. Башка бирөө айтат, ушунда таквамын арам акча келгенде эле ошону эч тартып салбай калам, чөнтөккө салып бергин келе берет дейт. Айтор инсандарда ушундай. Таквалык кантип кылам? Таквалык кылуунун биринчи тарт урматтуу бир тууган ниет кыл, дуа кыл жана орозо карман. Эгер орозону Кудай Таала талап кылгандай, каалагандай кармай турган болсоң, иншалла сен таквалардын катарында болосуң, балким дейт. Балким таквалардын деген сөз орозону чындап кармасаң, жөн эле сүрөтүн кармап койгон болсоң, анда окшошпой калышы толук эле мүмкүн. الاستعلاء على القيم المادية والشهوانية الجسمية لأن الصائم ترك شهواته ورغباته إرضاء لربه. Bu materialdık bağlılıktan dağı adamdın ruhani bağlılığın jogorу koyуу деген söz. Adam tamaktan tıyılıp kalışı öte kıyın mesele. Adam tamak jebey koysa da kıyın mesele. Bul tamak jegen bul materialdık baylığa koşulat. Adamdın can düğünü baylığı urmatlı bir tuğan bul özünün şahvatını taştoo menen. Şahvat degen emne kızıgı kaaloosu. Bul kursaktın kızıgısı jana far jınыстык мүчөлөрдүн кызыгуусу болот. Ушул эки нерсени таштай алган адам болсо, демек калган нерсени таштай алат. Жана таквалыкка такала турган маселе. Жанагы кылып аткан күнөөңүн бардыгы же курсаган барат, же башка эки жердин бирине эле барат болду. Ошо орозону кармаган адам калган нерселердин дагы сактаналат деген маани хикмат мына ушунда туруп атат.